Аял киши 3 нерсени көчөгө эч качан алып чыкпа. Биринчиси, төшөк маселелериңди подружкаңа, жакыныңа, курбуңа, классташыңа эч кимге айтпа. Анан ошо классташың мисалы мектепте окудуң, эркек балдар менен окудуң, ал маселелерди токтотушуң керек. Эриңди алдыда каалагандай сүйлөшүп, телефон аркылуу, сообщениялар аркылуу жазышып, ютубтан сүйлөшүп, ар нерсе кылып, бул нерсени токтотуш керек. Мектептеги болду, калды ал. Мектептеги күнөөлөрүңдү дагы сыртка ачпа. Ошондой экен, бул маселени токтотуш керек. Менин досум эле эркек, менин аял каякта дос болсун ойлончу кичине. Жылмайып сүйлөшөсүң го сен. Жыныс башка. Бул биринчиден, некен төшөк маселелерди, күйөөң менен болуп аткан иштерди сыртка алып чыкпа. Бул биринчиден экен. Экинчиден, некен сураксыз, урматтуу эже карындашым, эриңдин акчасын көчөгө алып чыкпа. Коротпо. Күйөөң бир ишенет сага. Эгер довериядан чыга турган болсоң, болду, мындан кийин сага эч качан бир акча маселесине ишенбейт. Эркектерге дагы эскертүүм, акча маселесинде этият болуңуздар. Ким кармаш керек кассаны деген маселеде, аял өзүнүн зарплатасы иштесе, аял өзүнүн каалагандай шеф боло берсин. Бирок эркек киши строгий туруш керек. Эртең кыйынчылык учуруп калышы мүмкүн, жокчулук бар, барчылык бар. Эсепти кеңирээк алганды билиш керек. Бул некен? Экинчи маселе. Ал эми үчүнчү маселе бар. Көчөгө көпчүлүк ташып чыгат, айтып чыгат, сурап чыгат, сурабай чыгат кээде. Бул боло турган маселелерден бул не десеңиз, урматтуу эже карындаштарым, бүгүн өтө көбү бул нерседе жаңылып, ката түшүнүктөрдө болуп атат. Бул бала. Бала, чындыгында бала. Бала маселесинде абайлашыбыз керек бүгүн. Бала тарбия маселеси, баланын назар тийиш маселеси, көз тийиш маселеси. Кээде аял киши жакшы көрүп, ушунчалык сүйүп, эркелеп, жаным дей берип, өзүнүн көзү өзүнүн баласына тийип кетет. Бардыгына реклама кылып, баласын көчөгө алып чыгып алып, жасанып алып, чуркатып, эки жака ойнотуп, мына көрүп койгула менин балам бар деп, эч ким машалла деп карабайт. Ушундай көздөр менен карайт балага. Көздөрү тешип өтүп кетет ал жагынан бул жагына. Ошондуктан бул маселеде этият болуңуздар, мекендештерим, эже карындаштарым.